AQSh'da kança kırgız kayakta жашашат? Marki Trump'ты İran'a mıyzamsız soğuş açkan üçün sındады. Modern Nomad kompaniyası ыңгайлуу паркинг açtı. AQSh'dan Kırgızстанга investitsiyanын көлөмү az бойдон калууда. Robottor migranттардын ишин тартып ала баштады. Саламатсыздарбы? Бүгүн 17 апрель 26 Чикаго шаарынан Америка жаңылыктары менен Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталыңыз, бизди колдоңуз, лайк басыңыз. AQSh'da жашаган кыргыз мигранттарынын расмий саны 20-жылдагы эл каттоого ылайык 8785 адамды түзгөн. Бирок адистер иш жүзүндө кыргыздардын саны бул көрсөткүчтөн 10 эсе көп. Алардын чыныгы саны 20 миңден 80 миңге чейин жетерин айтышууда. Кыргызстандын элчилиги же консулдугуна кыргыз жарандары атайын каттоого турууга милдеттүү болбогондуктан AQSh'нын аймагында канча кыргызстандык бар экенин тактоо мүмкүн болбой келатат. Кыргыз диаспорасы негизинен Кошмо Штаттарынын ири шаарларында топтолгон. Эң чоң борбор Иллинойс штаты, айрыкча Чикаго шаары. Анын өзүндө жана анын тегерегиндеги Des Plains, Mount Prospect, Шамбург, Виллинг, Палатайн сыяктуу шаарларда кыргыздардын мектеби, ооруканасы, комьюнити борбору, мечити, трак компаниялары, сулуулук салондору, кафе, ресторандары жана дүкөндөрү жайгашкан. Иллинойсто болжол менен 30 миңдей кыргыз жашайт деген жоромол бар. Ошондон улам Иллинойс Москвадан кийин 9-облус деген ылакап атка конгон. Кыргыздар ошондой эле Филадельфия, Нью-Йорк, Синциннати, Бостон, Нью-Джерси шаарларында да активдүү. Мындан тышкары акыркы жылдарда кыргыз мигранттарынын саны Калифорния, Техас, Флорида жана Вашингтон тарапта да өсүүдө. Бул аймактар билим алуу, жумуш жана бизнес мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу популярдуу бойдон калууда. AQSh'га кыргыз миграция толкуну акыркы 10 жылда өзгөчө Байден президент болгон жылдары күчөп, Трамп шайланган акыркы 1,5 жылда ал токтоп калган. Текшерүүлөр күчөп, грин карта алуу татаалдагандан кийин Бишкекке көчүп жаткан үй бүлөлөр да катталууда. Буга бир четиби кирешелүү делген трак айдоого уруксат бере турган күбөлүктү алуу кыйындагандыгы да өз таасирин тийгизип жатат. Кыргыздар негизинен транспорт, IT жана тамак аш, кызмат көрсөтүү тармактарында иштегендиги байкалат. AQSh'da жүк ташуучу фураларга байланышкан уурулук акыркы жылдары кескин көбөйдү. Бул көрүнүш айрыкча ири логистикалык борборлор жайгашкан штаттарда байкалууда. Расмий аналитикалык маалыматтарга ылайык, AQSh'да 24-жылы болжол менен 3800гө чейин жүк уурдоо фактысы катталган. Бул 23-жылга салыштырганда 27%га көп. Орточо бир жолку уурулуктун зыяны $200,000 кемибейт. Жалпы жылдык жоготуу болсо 100 миллиондогон долларга жетет. Иллинойс штатында, анын ичинде Чикаго аймагында 23-жылы 492 жүк уурдоо учуру катталган. Бул штат AQSh'дагы уурулук эң көп катталган тобокел аймактарынын катарына кирет. Иллинойско коңшу Индиана штатында ошол эле 23-жылы 200дөй учур катталып, бул аймакта уурулук көбөйгөн жерлердин катарында. Ушундай ири транспорт коридорлорунун борборунда 9 жолдун тоомуна Modern Nomad компаниясы коопсуз жана ыңгайлуу токтоочу жай ачты. Дареги экранда турат. Ал унаа токтоочу жайдын артыкчылыктары тууралуу аталган компаниянын уюштуруучусу Ринат Самудинов биздин каналга мындай маалымат берди. Эң негизги себеби бул деген Америкада жүк, трейлер, трактардын уурдоосу көбөйүп атат. Ошол себептен мындай бизде баягы эң безопасный паркинг табыш кыйын болду да. Кээ бир жерлерде мисалы жанактай гейт бар воротасы деп коет. Бирок деген ал гейт баарын коддорун баарын эрип салган. Биз азыр системаны курдук. Ар бир машина трак болобу, трейлер болобу, жеңил машина болобу кирген чыккан бүт фиксация болот. Плейт номерлер окулуп, тиркелип, список түзүлүп, ошондо кайсы машина качан кирип чыкканын, чоочун машиналар өзгөчө, качан кирип чыкканын көрө алабыз. Ошо менен мындай айтканда бир дагы адам жөн эле кирип, жөн эле чыга албайт.
ошондой эң мындай безопасный баягы уурдалбай турган паркинг кылып атабыз. Анан ал жерде албетте башка аякта бир 300 место бар. Анан башка компаниянын башка оунерлер дагы арендага алып ошол жакта өзүлөрүнүн трактарын парковка кылып алышат. Жайгашкан жери бул Иллинойс менен Индиананын прям чек арасында. Анан I-94 аяка бүт жолдордун бириккен жеринде прям жолдун боюнда да, аябай ыңгайлуу жер. Азыркы учурда ошол жакта бизде телефон бар, телефонго чалса болот. Бирок биз азыр деген жаңы приложение иштеп чыгып атабыз. Адамдар жолдо келатып эле ошо биздин приложение аркылуу өзү местаны бронировать этип, төлөп, кирип чыгып кете алат. Тез автоматизация кылып атабыз системаны полный. Айына $150 төлөйт дагы бир паркинг алат, бир место алат. Өзүнүн трагын трейлден ошо кое алат. Момундай безопасный паркингке бул аябай эле жакшы баа. Себеп дегенде биякта мисалы Иллинойстун ичинде 200-300га чейин баалар. Адамдар бар, бирок негизи бул система карайт. Аякта бир баш аягы бир 20дан ашык камера коюлду. Бүт жагынан, ортосунан, аягынан бүт жакта камералар качан эмне болгон бүт көрүп турат. Ренат Самудиновдун кошумчалаганы боюнча, унаа токтоткон жайынын жанында трак оңдото турган шап ачылды. Алыскы жолдон чарчаган айдоочулар үчүн бул кошумча ыңгайлуулук. Иштин баары бир жерден бүтөт. Ошол эле паркингдин жанында эле биздин өзүбүздүн шап бар, модерн шап деген. Эгер адамдар келип ошо парковать этип, анан трагын оңдоткусу келсе, бизге оңдотуп алса болот. То есть бул аябай ыңгайлуу. Андан тышкары жол аябай удобный деп атат, мындай ыңгайлуу деп атат. Жолдо өтүп баратып эле кирип, трагын оңдотуп, майын алмаштырып, же бирдеме болуп кайра чыгып кетет. ЧК кирип 1 саат, 1,5 саат бир тарапка коротпойт да. Адистер АКШдагы жүк ташуу тармагында коопсуздук маселеси курч экендигин белгилеп, уурлук айдоочуларга жана логистика тармагында иштеген компанияларга терс таасирин тийгизип жаткандыгын айтышат. Акыркы 5 жыл ичинде АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү 5 эсеге өскөн, бирок ошол эле маалда Кошмо Штаттарынан Кыргызстанга түз инвестициянын көлөмү дээрлик жокко эсе болууда. Алсак 25-жылы Кыргызстандын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кошмо Штаттардан Кыргызстанга болгону $2 миллион айланасында гана түз инвестиция тартылган. Ошол эле маалда Кытайдан $365 миллион, Түркиядан $139 миллион, Орусиядан $119 миллион түз инвестиция келген. АКШ көбүнчө түз акча салбай, USAID сыяктуу программалар аркылуу иштеген. Эгер эки өлкө ортосунда 19-жылы $30 миллион жетпеген соода жүгүртүү болсо, 24-жылы ал дээрлик $150 миллион чейин жеткен. Бирок структуралык жактан бул кызматташтык тең эмес бойдон калууда. АКШ экспорттоочу, ал эми Кыргызстан негизинен импортко көз каранды мамлекет бойдон калууда. 24-жылы жалпы товар жүгүртүү $150 миллион болгон. Анын ичинен АКШдан Кыргызстанга экспорттун көлөмү $133 миллион, ал эми Кыргызстандан АКШга экспорт $16 миллион гана түзгөн. Кызмат көрсөтүү көлөмү болсо $224 миллион жеткен. Кыргызстандын жалпы тышкы соодасында Кошмо Штаттардын орду кичине бойдон калууда. Эгерде мисалы 24-жылы Кыргызстандын жалпы импорты $12 миллиард болсо, андагы АКШнын үлүшү 3% айланасында гана. Андыктан Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин АКШга сапарынын алкагында сүйлөшүүлөрдө дал ушул маселелер көңүл чордонунда тургандыгы жашыруун эмес. АКШда Иран маселеси боюнча саясий чыңалуу күчөдү. Сенатор Эд Мерки президент Дональд Трамп жүргүзүп жаткан аракеттерди мыйзамсыз согуш деп атап катуу сынга алды. The House must come back into session to bring up and pass articles of impeachment. Жабык брифингден кийин сенатор бул операция Конгресстин уруксатысыз жүрүп жаткандыгын белгилеп, АКШ узакка созулган жаңы ири жаңжалга аралашып кетүү коркунучунда турат деди. Анын айтымында Ак үйдүн Иран боюнча соңку билдирүүлөрүнүн жарымы жалган, жарымы чын. Ошол эле учурда Конгрессте Трампты кызматтан кетирүү боюнча демилгелери көтөрүлүп, айрым эл өкүлдөрү импичмент жараянын баштоо үчүн кол топтой баштагандыгы белгилүү болду. АКШда импичмент жараяны
президентти кызматтан кетирүүнүн конституциялык механизми болуп эсептелет. Жана ал бир нече жолу тарыхта колдонулган. Мисалы 1868 жылы президент Эндрю Джонсон Конгресс тарабынан импичмент жарыяланган биринчи мамлекет башчысы. Ричард Никсон болсо Уотергейт ишинен кийин импичментке жетпей өзү кызматтан кеткен. Билл Клинтонга Конгресс 98 жылы импичмент жарыялаган, бирок аны Сенат актаган. Нэнси Пелоси жетекчилигиндеги өкүлдөр палатасы Дональд Трампка буга чейин 2 жолу импичмент процессин баштаган. 19 жылы Украина иши боюнча, 21 жылы Капитолийге жасалган чабуул ишине байланыштуу. Бул эки учурда тең өкүлдөр палатасы импичментти жактырганы менен Сенат акырында президентти кызматтан алган эмес. Кошмо Штаттарда импичмент демилгеси сейрек колдонулса да, саясий кризистер учурунда активдүү механизм бойдон калууда. АКШда робот технологияларынын ыкчам өнүгүшү менен эмгек рыногунда айрыкча мигранттар көп иштеген тармактарда жаңы өзгөрүүлөр жаралууда. Акыркы жылдары тамак аш, буюм тайым жеткирүү, логистика жана транспорт тармактарына автоматташтырылган системалар жигердүү киргизиле баштады. Мисалы, DoorDash тамак аш жеткирүү кызматында DOT аттуу автономдуу роботторду сыноодон өткөрүп, айрым шаарларда, анын ичинде Чикагода тамак ташууну адамсыз ишке ашыра башташты. Муну DoorDash келечекте мындан ары дагы кеңейтип, 26 жылы $100 миллион инвестиция салууну пландап жатат. Жаңыдан АКШга келген мигранттардын көбү DoorDash аркылуу акча табышат. Мигранттар арасындагы дагы бир популярдуу компания Uber дагы өз автопаркында айдоочусуз унааларды көбөйтүүнү пландоодо. Uber жарыялаган планга ылайык, компания өнөктөштөрү менен бирге 50 миңге чейинки роботаксини ишке киргизүүнү көздөп турат. Алгачкы этапта 10 миң айдоочусуз унаа 28 жылдан тартып Сан-Франциско жана Майамиде иштей баштайт. 31 жылга чейин роботаксилер 25 шаарга кое берилет. Компания ошондой эле 30 жылдан кийин кошумча дагы 40 миң роботакси сатып алууну карап жатат. Uber'дин АКШдагы атаандашы Lyft компаниясы да андан калышкысы келген жок. Аларда айрым шаарларда роботакси кызматтарын тестирлөөдө. Lyft 10-15 миллион доллардык депо курууну пландаган. Бул робот унаалардын көбөйүшүнө даярдык катары бааланып жаткан чак. Ошол эле маалда роботтор мигранттардын ишин толук тартып алат деп айтууга азырынча эрте. Ири компаниялардын бирок конкреттүү пландары жана көп инвестициялары бул процессти тездетип жиберчүдөй. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыз. Кийинки дүйшөмбүгө чейин сак саламатта туруңуздар.